Айгерим Расул кызы: жолдошум үйдө түнөбөйт, балдарым атам качан келет деп кечке жанымды койбойт. Бул тууралуу Айгерим Расул кызы Instagram баракчасынан билдирди. Азыркы учурда милиция, тартип сакчылардын, медицина кызматкерлердин үй-бүлөсүн эң жакшы түшүнөм. Биздики карантин дегенден бери үйдө түнөбөйт. Күнү-түнү күзөттү. Азыркы учурда ашкана деле иштебейт экен. Эптеп-септеп курсактарын тойгузуп жүрүшөт. Тамак жасап күтүп отурам кечке, келип алып кет деп. Ошого дагы келе албай калат. Балдарыбыз атам качан келет деп кечке жанымды койбойт. Атасы келсе алыстан кол булгап коюп кетет. Балдар чырылдап ыйлап калып кетет. Эх, качан бүтөт деги. Эмне болсо дагы карантин дегенден бери үйүндө түнөбөй, күнү-түнү биздин жашообуз үчүн күрөшүп жаткан дарыгерлерге, тартип сакчыларына, аскерлерге, тазалыкта иштеген эже байкелерге жана башка ушул кырдаалда эл үчүн кызмат кылып жаткан инсандарга таазим. Жаратарлык айлык алышпаганын айтпаса деле белгилүү. Ошого карабай өз өмүрлөрүн тобокелге салып, үйдүн бетин көрбөй биз үчүн кызмат кылып жатышат. Рахмат айткым келет. Чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Үй-бүлөңүздөр менен аман болуп, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Бул күндөр дагы өтөт. Кудай буйрса, баары жакшы болот. Жакшы күндөр алдыда. Ден соолук болсо, баары болот. Эң башкысы ден соолукта бололу. Асель Кадырбекова: биздин менталитет сүйүүнү да, гармонияны да жеп коет экен. Шоу-бизнестин таттуу түгөйлөрү деп аталган ырчы Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова ажырашып кетишкендиги тууралуу кептер кызуу тарап жаткан маалы. Учурда шоу-бизнес уудуу түшүп, кесиптештери түгөйлөрдү талкууга алып жатышкан маалы. Буга себеп Асель айымдын социалдык тармактагы баракчасына жазган постторунан улам ачыкка чыкты. Анан да Асель айым учурда апасынын үйүнө кызы менен күн кечирип жатканын Instagramга жүктөгөн сүрөттөрүнөн белгилүү. Түгөйлөрдүн эки ажырым жолго кетишкендигине үй тиричилик, майда барат маселелер себеп болгонун кыйтып жазган Асель айым төмөнгүдөй билдирүү калтырган. Биздин менталитет сүйүүнү да, гармонияны да бузат. Ооба, мен чындыкты айтсам, баарыңар мени жектешиңер мүмкүн. Бирок карантинден пайдаланып, менде ойлонууга көп убакыт болду. Мен жаңы бөлүмдөн жашоо баштайм. Асель айым Нурлан мырзадан биротоло кутууну чечкенди. Айтор Instagram желесинен отписка болуп кеткенине күбө болдук. Алдыда түгөйлөр тууралуу маалыматтарды дагы чогултуп тастыктаган соң сиздерди кабардар кылып турабыз окурмандар. Буак Багыт Кейже. Анжелика Эми Райым Миллионго атака кое баштады. Билермандардын баамында бөөрү кызыткан кептер алды экен. Анжела тымызын фейктер менен иштегени атайын Райым Матраимовго өзүн жабыштыруу менен кайырма кыргытканы тар чөйрөдө талкуу жаратты. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деген логика менен кете берсек, анда иш жүзүн ашпаган көрүнүштөрдү жасалмалуу чындыкка айланткан болобузбу? Мындай болбойт. Акыркы кезде соц тармактарда фейк аккаунттар Анжела менен Райым Миллиондун мамиле кылышканын жазышууда. Бул карандай калп болсо да көпчүлүк өзүн алаксытуу үчүн ок кое беришет тура. Тилекке каршы бойдо кырчы дайыма хайп жасаганга кызыктар экени белгилүү. Ал Кыргызстандагы белдүү эркектерди сыдыра карап, ийгиликтеп каарманыбызды тузакка илүүгө иштеп атканын байкадык. Улам бир капчыктууларды сызга отургузганга көнүп калган ырчынын жоругуна эрксизден жылмаясың. Ал купуя иштерди ишке ашыруу жагынан да пиар жасайт, коомчулукка таңуулайт. Буга чейин бир канча эркектер менен чер жазганы, алардын сүрөттөрүн атайлап интернетке таратканын көрүп эле келдик да. Башкалардын түбүнө жетип, Эми Райым Миллионго ачык эле жабышканы коомчулук астында ар кандай түкшүмөлдөрдү жаратканы кандай? Уятты болбойлубу? Же карантинди тамаша таризинде эле кабылдап коелубу? Баса, башка жагынан соккууру жарашпай калып, натыйжада Райым Миллионду шоу-бизнеске жабыштырып, ар кандай айыптоолорду жазышууда. Суу кечпесе да кечиришет экен го чиркиндер. Эмне кылыш керек? Райым мырзадан сурап көрөлү, балким бул тармакка пикирин билдирип жүрбөсүн. Буак Арыба Кейже. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!